Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google Classroom'га окуучуларды кандай кылып кошуп алсак болот. Ошол жөнүндө өтөйүн. Анын үчүн мына жерде лентабызга кирсек, Google Classroom'га кирип лентабызга кирсек, мына жерде код курса деген турат. Код курса дегенди копия кылып алабыз. Копия кылып алып туруп, мына жерде Google Classroom дегенге киребиз. Google Classroom дегенге кирсек, Google Classroom бизде мындай болуп ачылат. Бул жерде мына плюс белги присоединиться деген турат. Ушул жерге алып келип кодубузду мына жерге жазабыз. Жазсак, жазып туруп присоединиться кылсак, биз ушул Малика Аскарованын биз сабагына катышып калабыз. Пользователь Малика Аскарованын Google сервистери деген сабагынын колдонуучусу болуп калдык. Эми бул жерде биз Google Аскарованын сабагын карайлы. Малика Аскарованын сабагында Google сервистери бир адам катышкан, бирок жооп бере элек. Нет работы на проверку дейт. Али биздин сабакка катышып жооп бере элек экен. Эми ал жерге кирсек, пользователь деген кирсек, Оксана Байматова Малика Аскарованын сабагына катышты. Катышты, бирок жооп бере элек. Ушундай кылып туруп, окуучуларыбызга ссылканы жөнөтсөк, окуучуларыбыз ушундай кылып ссылканы коюп туруп, сиздин сабагыңызга катышып алса болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.